Geçen günü tаңертеңинен Нурбек Тоқтақуновду кармап кетишти. Мурдагы күнү сот аны хулигандык кылган деп 5 күнгө кескен, бирок тосмо арызы каралаганга чейин бош калтырган. Миллиондогон акча уурдалып бүткүл коом мазакталып жатса, соттор эми кимдир бирөөнү сөккөндөрдү жазалай баштады. Мүмкүн Тоқтақунов сөккөн сот чындап эле өтө кадырлуу адамдыр, бирок жалпысынан алганда соттор акыркы жылдары эч абройсуз жана уятсыз адамдарга айланып кеткенин баарыбыз көрүп турабыз. Ошол эле учурда соттордон адилеттүүлүк талап кылган Тоқтақунов дагы өзүн эч шек жаралбагандай алып жүрүш керек эле. Анткени менен мезгил ошондой. Бирок бир жалпы мүнөз тыйсыздандырбай койбойт. Орусияда азыр кайсы бир ветеранды мазактады, же аскерлер жөнүндө жаман айтып койду, же согушту согуш деп койду дегендерди соттогон иштер жүрүп жатат. Кыргызстанда болсо биз эми соттордун ар намысын коргой баштадык. Эгерде ал соттордун ар намысы чындап эле болсо, алардын эч кимиси мыйзамсыз өкүм чыгарбайт эле. Бирок бул жалпы мүнөз бийликке чаң жугузбоо, эми кайрадан сөөгүбүзгө сиңип көпкө улана тургандай.